Негизги маселебиз жол көйгөйү. Күнүнө 2-3 жолу каттайбыз ушул жерден. Айылдаштарын такси кызматы менен камсыздаган Тилек Асанбек уулу кичи мекени Минкустан район борборуна күнүнө 2-3төн кем эмес каттайт. Айтымында мустан тапканынын көбү унаасын оңдотууга сарпталгандыктан кирешеси анча деле кыйратарлык эмес. Ушул эле асыл кенсип быйылкы кышта кар жаабай, жолдун чаңы асманга сапырылууда. Табиаттын мындай терс кылынан кырсыкка кабышкандар да бар. Андыктан жол жаңылтса дегенде айдоочулардын да, жүрүүчүлөрдүн да эки көздөрү төрт. Азыркы учурда жол чаңдап, аңгыл дөңгүл, машиналардын кичине абалы да начарлап, бир күндө 2-3 жолу каттайбыз ушул жактан. Сайдыкке мектепке келебиз. Анан биздин үмүт эле ошол. Ушу биздин жолубуз оңолуп, асфальттенип калса деген үмүттөбүз. Анткени узундугу 24 чакырым арал Минкуш аралыгын ретке келтирип туруу милдети жүктөлгөн Жумгал районундагы номери 24 жол төлөө ишканасынын механикалык паркынын жардылыгына караганда жергиликтүүлөрдүн жогоруда үмүттөрү жүзөгө ашабы ашпайбы азырынча сырлуу табышмак. Аталган мекеменин ишенгени эле Бейшенбек Айталиевдин башкаруусундагы мына бул Кытай өндүрүшүнө таандык эски грейдер. Анысы да токтогулдун алымкары сымал бир күн оору, бир күн соо. Ага кошумча жалгыз аттан чаң чыкпайт дегендей иштегенинен да токтоп турганы көп техника менен телегейди тегиз кылып жибериш кыйла эле кыйын экендигин жолчулар өздөрү да таанышпайт. Бул деле эскилиги жетти. Бусулуп атып, былтырдан баштап ушу оңолду бул жаңы мотор бастык, жаңы коробка басып, мостторун эметип алмаштырдык. Сул жеринде техникабыз да жок. Келип, рабочуларыбыз келип барып иштеп, кайрага келгенгечи техникабыз да жок ушундай сул жеринде. Кээде жол тосуп барабыз, кээде жол тосуп келесиң ушундай. Аба акыбалы начар да ошого. Өзүбүздө азыр бир погрузчик, 2 грейдер, бир хоо самосвал машинабыз бар. Анан сырткарда бир зил машинабыз бар, баягы илгерки 130-тан. 2 жеңил машина, линейный, анан бир служебный машинабыз бар. Бирок жогоруда номери 24 жол тейлөө ишканасынын башкы инженери санаган техникалардын эскиликтери эч ак жеткендиктен музей экспонаттары сыяктуу гаражда сакталуу. Демек, мындай тас кейпи көрүнүштө асфальт төшөгөндү мындай кой, шагылы акыркы бумна чейин шамалга учкан жолду түздөш түмөндөгөн түйшүк эмеспи? Ушул Сарбулуун Минкуш жолун асфальттайбыз деп ушундай көп жылдан бери эле эмелер болуп атат, бирок азыркы учурда акыбал аябай начар. Кышында мындай болгон эмес, чаң болгондуктан кышында ушундай чаң болуп, жол начар, жолдо жүрүү оор да. Дагы жакшы, түндүк түштүк альтернативдүү жолу Жумгал өрөөнү аркылуу өткөндүктөн былтыр район борбору Чаек айдын Байзак, Баш Кууганды, Түгөл Сай, Куйручук калктык пункттары жана Кочкор району менен байланыштырган 100 чакырым аралык асфальтталган. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.